Саясий эркиндик барбы азыр? Эми саясий эркиндик дегенде шайлоодо албетте саясий эркиндик бар. Каалаган адам бар, каалаган президентке болобу, депутатка болобу добушун бере алат. Мыйзам каралган. А бирок Мыйзамда бар, бирок эл алчалык Реалдуулук- канчалык колдонот, ал башка суроо да. саясий эркиндик дегенде мындай реалдуулукту ала турган болсок азыркы учурда оппозициялык маанайда болгон депутаттарга, активисттерге болгон мамиле жөнүндө айтып жатам да, бийлик тарабынанчы. Эми азыр мындай чоң деле оппозиция жок го деймиз да Кыргызстанда. Жок болуунун себеби эмнеде? Мисалы, мүмкүн бийлик аябай жакшы иштеп атабы, же болбосо мүмкүн ошондой оппозициянын калыптанышына кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп жатабы? Эми жалпысынан менин оюмча мындай эл демек кылынып аткан ишке ыраазы, элдин курсагы ток деп койсо коелу мындай. Образын айтканда. Катуу кылынып аткан анча мынча иштерге каршы катаал чыгып атканда эми бийлик катуу эле мындай мамиле кылып коюп атат. Тамаганы анау башкасын кылып, жалпысынан ушундай абалда жашап атабыз. Демек, ал ошондой мамилеси болбошу керек. Туура эмес бул. Эгер Кандай болсо дагычы, мисалы. кандай оппозиция болбосо да албетте ал бир кандайдыр бир мыйзамды түзмө түз буспаса, анан бир саясий көз караш үчүн албетте бийлик аларды бир куугунтуктабаш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ошондой.